Okuş керек балдарды. Окуган эл озот, окубаган эл тозот, урматтуу бир тууганым. Айтышат, кайсыл бир элди кул кылгысы келсе душмандар, алар менен алардын устаздарынын ортосун бөлүп жаман көрсөтөт экен. Оку деп айтканга укпасаң, анда эртең кор болосуң, жок болосуң. Мындан 20 жыл мурда тенденция бөлөкчө болчу. Акыркы торпогун сатып окутчу эле. Мен билем, мен окуп алып кетип атканда биз базарга барып торпогубузду сатып, ошонун акчасы менен келгенди мен эстейм, мен Бишкекке келгенде. Кыргыздарда ушундай түшүнүк бар болчу. Окуш керек деген түшүнүк бар болчу. Акыркы малын сатып окутат болчу. Биз 6-1 тууганбыз. Мен Бишкекте окуп калдым, калган бир тууган эжем Ошто окуду, калгандар Жалал Абадта окушту, алыска кете алышпады. Апам айтат, мен жума сайын жекшемби күнкү нан жабат элем дейт. Нан жап, ар бирин алтынан бөлүп берет элем, бир күндө бир нан жейт депчи. Буга алтынан дейт, ошентип окуткам дейт. Ошентип окутушчу балдарды. Азыр андай болбой калды. Мен айтпайм динге оку деп. Бардык илимге окусун.